Өтүп бараткан күнгө 11 канал менен кошо сереп салыңыз жаңылыктардын кыскача түрмөгү. Эски паспортуңузду алмаштырганга шашылыңыз. 94-жылдын үлгүсүндөгү паспорты барлар шайлоого катыша албастыгын каттоо кызматы билдирүүдө. Ал эми Алабукада болсо маркум Баптисттин көмүлүүсү көйгөйгө айланды. Жергиликтүү элдин караманча каршы болгонунан улам 3-чү рет маркум жерге берилди. Евросоюз Сириянын өкмөттүү күчтөрүнүн Алепподогу оорукана мектептерге карата урулган авиасокус үчүн айыптады. Ал эми Орусия болсо Алепподо бир күндүк гуманитардык тыныгууга макул болду. Мен Агирим Жаныкул кененирээк баяндоого өтөм. Кутман кечиңиз менен шайлоо тууралуу болуу 94-жылдын үлгүсүндөгү паспорттарды ID картага алмаштырбаган жарандар шайлоого катыша албастыгы маалым болду. Эске салсак 60 жаш курактан жогорку адамдар эски үлгүдөгү паспорттарды ID карттарга акысыз алмаштырууда. Анын натыйжасында мамлекеттик каттоо кызматы тарабынан 78 миллион ашуун паспорттар алмаштырылган. Мындан тышкары жергиликтүү шайлоодо талапкерлердин шайлоо фондун түзүүчү банктар аныкталды. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалымат кызматынан кабарлашкандай, талапкерлер мамлекеттик РСК банк жана Айыл банктан гана шайлоо фондун ача алышат. Жергиликтүү шайлоо болсо 11 декабрга белгиленгендиги маалым. Кээ бир жарандар биометрикалык маалыматтарын тапшыра элек. Алар эми шайлоочулардын тизмесине кирбей калат. Ошондуктан тез аранын ичинде өтүүгө чакырып кетет элем. Биометрикалык маалыматтарын жарандарды тейлөө борборунда жана паспорт бөлүмдөрүнө барып тапшырса болот. Ошондо гана шайлоочулардын тизмесине кирип, шайлоого катышса болот. Возможность проголосовать. Ал эми Алабукада болсо маркум Баптисттин көмүлүүсү көйгөйгө айланды. Сары Талаа айылында Баптист багытын тутунган жаран каза болуп, жергиликтүү эл анын көрүстөнгө коюлуусуна каршы чыгышканына байланыштуу ага жай изделип 3-чү рет дегенде башка жайга которулду. 76 жашында Көз Жумма Сатыбалдиева аттуу жарандын туугандарына жергиликтүү эл жерге берүү үчүн келим айтып, ислам динин карманышы керек деген шарттарын коюшкан. Аталган айылдын эли маркумду көмүлгөн жеринен кайра казып алууга мажбур кылган. Учурда жергиликтүү бийлик эл менен сүйлөшкөндө дагы маркумдун көмүлүшүнө алар караманча каршы чыгышкан. Антке менен адистер өлкөдө дин тутуу эркиндиги болгондугу себептүү азчылыктын дагы укугу корголушу керек дешет. Анткени бул боюнча бир гана эл аралык конвенция кол коюлуп, жада калса баш мыйзамда дагы белгиленген. Бүгүнкү күндө тиги эженин эмеси сөөгү жерге коюлду. Негизинен абал туруктуу. Элдердин эмеси андай деле кооптоно турган эме жок, маселе жок, жерге коюлду, эмесине туулган жерине деп коюлду деп алып келе коюшту. Чечилбей жаткан маселе боюнча аялдын сөөгүнүн жерге берилбей жатышы боюнча Ички иштер министрлиги тарабынан дагы текшерилген. Эске салсак, Жахава күбөлөрү диний уюму Кыргызстанда көп жылдан бери ишмердүүлүгүн улантып келет. Ага мүчө болгон жарандардын саны болсо 3000ге чукул. Мамлекеттик дин комиссиясы жарандар тарабынан аталган уюмга карата нааразычылыктар айтылып келе жатканын билдирген болчу. Эл аралык жаңылыктардан Евро биримдик Сириянын өкмөттүү күчтөрүн Алепподогу оорукана мектептерге карата урган авиасокус үчүн айыптады. Евро биримдик Ислам мамлекети террордук уюму Сирия Иракта 15 миңге чукул согушкерден ажырагандыгын билдирди. Мындай баалоону Европарламенттин Брюссельдеги комитети жарыялаганын РИА Новости кабарлайт. Эксперт болсо, муну менен катар эле Ислам мамлекети катарын толуктап жаткан радикалдардын арбыганын айткан. Ошондой эле биримдик Сирия аймагында жасалган аскердик кылмыштар эл аралык сотто каралышы керек деген пикирди карманан маалыматтарга караганда, Сирия качандыр бир кезде жакынкы чыгыштын саламат сактоо тармагы өнүккөн өлкөлөрүнөн болчу. 5 жылдан соң бул система бузулду. Дарыгерлердин көбү өлкөнү таштап чыгып кетти. Алардын жалпы саны болсо 6,5 миллион кишиге жеткен. Бул арада Орусия гуманитардык уюмдардын суранычы менен Алеппого ок атуу убактылуу токтото турарын маалымдалат. Гуманитардык тыныгуу аталган келишим 20-октябрга белгиленген. Ал бул ок атуу токтогон учурда Алепподон жаракат алгандар жана Курчодо алган дарыгерлерди алып чыгып кетүү керек. Ошол эле маалда Ислам мамлекети террористтик уюмунун жангечтиси Мосул шаарынын чыгыш аймагында аскер кызматкерлеринин колоннасына кол салып 70ге чукул киши каза болду. Маалыматтарга ылайык кол салуу Мосулдун чыгышында жайгашкан Гияр аймагындагы Билавет айылында болгон. Ирактын аскер кызматкерлери шаарга кирип баратканда жангечти өзүн жардырып жиберген. Ирактын куралдуу күчтөрү Мосулду бошотуу операциясын дүйшөмбү таңында баштаган. Мосулду бошотууга абадан жасалган операцияны Америка Кошмо Штатында баштаган коалициялык авиация колдоп жатат. Мосул болсо жихадчылар Иракта турган эң акыркы ири шаар экендигин кошумчалай кетелик.
Башка каналга которулбай туруңуз, сиз билелек дагы бул кабарлар калды. Казакстанда түрк лицейлеринин аталышы өзгөртүлө баштады. Ал эми айрым кыргыз депутаттары болсо түрк окуу жайларында тыңчылар иштейт деген маалыматты текшербеген өкмөттү сындады. Сойкулукту калкалайт делген Свердлов райондук милициясынын кызматкери кызматтан бошотулбагандыгы белгилүү болду. Эмне үчүн министрлик аны калкалоодо териштирип көрдүк. Бул арада 19 жашка чейинки футболду катыра ойногон кыргыз кыздары Ташкенттен ол жолу кайтышты. Толугураак 1 мүнөттөн соң. Коңшу өлкөлөрдө кабарлардан Казакстанда түрк лицейлеринин аталышы өзгөртүлө баштагандыгы айтылууда. Маалыматтарга караганда түрк ишкерлери каржылаган окуу жайлар эми билим инновациялык лицейи деген жаңы ысымга ээ болду. Эми кыргыз парламентинде болсо бүгүн эле айрым депутаттар Сибат билим берүү мекемесинде тыңчылар иштейт деген маалыматты текшерүү керек деген өкмөткө сунуштады. Эске салсак, август айында ишке ашпай калган Түркиядагы аскерий төңкөрүлүштүн ана башында турат деп айтылып жаткан Динаячы Фетхула Гулендин жолдоочуларына таандык делген Сибат эл аралык билим берүү лицейи Кыргызстанда 15ке жакын, ал эми бир университети дагы бар. Расмий Түркия буга чейин ушул окуу жайларынын жабылуу керектигин айтып Кыргызстанга кайрылганын билебиз. Көтпөй тажик бийлиги дагы ушул түрк лицейлери менен келишимди узартпай тургандыгын билдирип, Шолала мекемеси акысыз билим берүүгө өтсүн деген шартын да койгон. Жаңылыктар улантабыз, жыл башынан бери 4000ден ашуун жол кырсыгы катталган. Бул көрсөткүч өткөн жылга салыштырмалуу 19% аз экен. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин 9 айда аткарган иштеринин жыйынтыгында белгилүү болду. Ал өлкө боюнча 2016 жылдын 9 айында кылмыш жоопкерчилигине 10 миңден ашуун адам тартылса, алардын 1700дөн ашыгы аялдар. Кылмыш жоопкерчилигине тартылган адамдын күнөөсү аныкталгандардын саны болсо 1,5 миңге жетпейт. Белгилүү болгондой, жоопко тартылгандардын катарында болсо 450ге жакын студент бар. Ошондой эле 100дөн ашык чет элдик жарандагы кылмыш жообуна тартылган. Маалыматтарга караганда кылмыштуулуктун саны 2015-жылга караганда 5%га азайган деп айтылат Ички иштер министрлигинин отчетунда. Дагы милиция кызматкерине байланышкан жаңылыктардан сойкулукту калкалайт деген Свердлов райондук милициясынын кызматкери Пардабай Намазбаев кызматтан бошотулган эмес. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары жазып чыгышты. Капитан Намазбаев окуядан соң Ленин райондук милициясына которулган экен. Учурда милиция кызматкери болсо убактылуу гана кызматтан четтетилген деген жүйө келтирет. Милиция кызматкери сойкуларды калкалап, кол алдындагыларды урушуп жатканы тартылган тасма интернетке тараган эле. Бул тасма тараган соң Ички иштер министрлигинде териштирүү жүрүп, ал Бишкектин Свердлов райондук милициясынын кызматкери Пардабай Намазбаев экени белгилүү болду. Капитан Намазбаев бул коомдук коопсуздукту сактоо бөлүмүнүн жетектеп келген. Териштирүүдөн соң сойкуларды калкалаган капитанга алгач катуу сөгүш берилип, кийинчерээк кызматтан бошотулганын шаардык милициядан кабарлашкан болчу. Свердлов районунун ички иштер бөлүмүнүн номер 10 гомунун начальниги Козубаев Алтынбек азыркы убакта өз жумушунан бошотулган. Бишкек шаардык ички иштер министрлигинин буйругу боюнча 14 октябрда чыккан. Ошол буйрук менен бошотулган өз жумушунан. Андан тышкары азыр начальник ООП охрана общественного порядка боюнча аныкы Ниязов Намазбаев Пардабай өздүк азыр убагында ушул убакта прокуратурада иши болуп атат. Азыр убактылуу бошотулган, бул Бишкек шаарынын прокуратурасынын чечими чыкмайынча. Спорт жаатында жаңылыктардан Кыргызстандын футбол боюнча кыздар командасы Ташкентте өткөн турнирде 3-орунду ээлешти. Турнир 15-ден 18 сентябрь күндөрү Өзбекстандын борборунда өтүп, анда Кыргызстан, Иран, Өзбекстан жана Тажикстандын оюнчулары атсалышкан. Кыргыз оюнчулары катары 2 беттеш утулуп, 3-оюнда болсо Тажикстан менен 1-1 эсебинде тең чыгышкан. Мелдештин жыйынтыгы боюнча Өзбекстан 1-орунду алса, Иран 2-ал эми Кыргызстан менен Тажикстан 3-орунду бөлүп алышкан. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат айтам. Биздин башка да кабарларды 11 чекит KG сайтынан окуп көрүңүз. Аты жөнүм Айгерим Жаныкул. Амандыкта учурашалы.